Психотерапия деген жөнөкөйлөтүп айтканда сөз менен дарылоо. Сөз менен дарылоо дегенге ишенебекчи. Азыр көп ишенет. сөз менен дарылоо да. Анан эми психотерапевт дейт, бул врачтар невроз оорусун дарылаган врачтар да. Илгертен Гиппократтан бери дарылоонун 3 эле түрү бар. Бул сөз, экинчиси бычак, хирургдук, үчүнчүсү дары чөптөр. Азыркы фармакология. 3 эле бар. Анан эми физикалык дарылоо дечи. А бирок негизинен сөз биринчи орунда. Адамдын өз деле билги, адамда биринчи сөз болгондо, ошон үчүн адам болгондо, чынбы? Адамда бири менен сөз сүйлөшөт. Сөздөн капа болот, чынбы? Сөз менен адамды жыргатсаң да болот. Адамды кууратсаң да болот. Адамды өлтүрсөң да болот. Көрүп атпайсызбы турмушта кандай болду? Кимдин мисалы келечеги кандай болду сөз менен, чынбы? Ошон үчүн биз сөз главный да бизде. Анан врачтар эми психотерапевттер ошол адамды кандай кабыл алат? Мисалы врачтарга биринчи эле киргенде билесиң, кандай врач экен. Маңдай жарыкпы? Сени сүйүп атабы, сени каалап атабы, сен ошого туура эле бардыңбы, чынбы? Анан могу бизде Чумак, Кашпировский дегендер чыкпадыбы? Ошондо дагы билинбеди сөздүн касиети. Чумак чыкканда мен ушу таң калгам да, 4-чү больницада иштечүмүн. Мындай эле телевизордун жанында минтип эле атып тургончу. Колун ары бери кыймылдатып эле. Анан ошо менен элдер ошого ишенип атты. Айыгып атты. Кээ бирөө айыкпай делет, эми айыгып атты. А Кашпировский сөз менен ал гипноз жасап атты. Ал действительно таасир берип атты. Ошондо мен ойлогом, ой бул өзү сөздүн таасири күчтүү экен депчи. Ошондо мен Минздравга кайрылгам. Бизде отделение бар. Невроз отделениясы. Бул психоневрологический диспансердин ичинде. Азыр центр психического здоровья. Психикалык ден соолукту чыңдоо центри да, жакшыртуу центри. Ошондон алып чыгып, ачык эле бир бул 6-чы больницада азыр Исманкул иштеп атпайбы? Ошол жерге жайгаштырып клиника ачалы деп. А бирок ошо Союз тарай баштаган мезгилде, мисалы 87-88 жылдары ага бармак эмес эч ким. Бирок негизги ошондой болуш керек да. Мен ошону атайын 83-жылы Ленинградда, Санкт-Петербургда психоневрологический институт имени Бехтерева деген бар да. Ошол жака барып окугам. Психотерапияны окушунчу. Анан клиника неврозов деген бар ошол жактачы. Имени Павлова деген, Павлов атындагы. Ошо Павлов атындагы психоневрологический институт клиника, невроз клиникасы ушул невроздорду дарлайт. А жерде мындагы биздекидей эмес, ачык больница. Кирсең да болот, чыксаң да болот. Курорт сыяктуу да. Кирип, кийимди чечпей деле кирип сүйлөшүп, аякта көбүнчө групповой психотерапия жасайт. Ошондо баягы көрүп ойлогом да мен, ушу ачык больница жабылса жакшы болот эле деп, невроздордунчу. А бирок турмуш андай болгон жок да. Азыр көп эле да. Ооба. Дарылап аткан. Жок, көп. Бирок именно өкмөттүк больница болуш керек болчу да. Өкмөттүк, түшүнөсүзбү? Анан биз элди дарылайбыз да, чынбы? Жалпы элди. Частный жөнүндө бул менчик жөнүндө сөз болгон жок да. Менчик, конечно, бар. Анан эми ошентип отуруп, невроз психотерапия жөнүндө айтканда психотерапиянын түрлөрү бар. Өз психотерапия эмне? Ошол сөзгө жооп берейин. Психотерапия деген эмнеге негизделген? Психотерапия деген азыркы мезгилде Фрейдтин окуусуна негизделген. Фрейд деп биз илгери окучубуз. Биз аябай Фрейд дегенде баягы пансексуализм деп жаман көрчүбүз. Түшүнчү эмеспиз. А Фрейд деген главный нерсени ачыптыр да. Жан дүйнө дегенди ачыптыр. Адамдын жан дүйнөсү. Акыл эс дүйнөсү түшүнүктүү, акыл эс дүйнөсү түшүнүктүү. Көрдүк, билдик, уктук, ошол карата кабыл алдык чечим, чынбы? Аналитикалык, анализдедик болгон информацияны, маалыматты. Ал акыл эс. Түшүнөбүз. Ал эми менин алдымда дагы чоң бөлүк жатат экен да. Ал акыл эсти сезим дейт. Фрейд боюнчачы. А биз жалпы элдер подсознательный сфера дейт. Подсознательный. Акыл эстин алдындагы чөйрө дейт. Ошол жерде биздин капачылыктардын баары, кайгынын баары жыйыла берет экен. Муну кандай түшүндүрсө болот? Түш, мисалы түш.
Адам түш көрдү, уктады. Түшкө эмне эле кирет? Айтсаңыз. Түшкө адамды сен жөнүндө кирет, сен. Өзүң жөнүндө. Өзүң эмнени ойлойсуң? Капачылыгың барбы, кайгың барбы? Ал символикалык түрүндө кирет. Түз эле келип коркпойт да, чынбы? Ай, дегендей ишти кыл дебейт да түшүңдөчү. Анализделип турат да, өзүң ми акыл эс анализдеп, ошону бөлүп, жака бөлүп дана коркунучун чыгат да. Коркунуч эмнеден коркуп атасың? Анан кийин дагы алдын ала сезүү. Алдын ала сезүү. Каяктан келип чыгат? Конечно, өзүң билесиң, мээңде дагы бир түпкүрүндө бир да сезим бар экенчи. Адамдарды көргөндө деле бул болбойт, муну менен сүйлөшкөн болот деп баягы мээңдин түпкүрүндө жаткан сезимди билесиң да, чынбы? Андан бөлөк дагы мына Кайгы апа жыйыла берет экен. Анан бир күнү оору болуп чыгат экен. Ошо жыйылып отурупчу. Ал мээдеги Кайгы апаны биз кантип алып коебуз? Кептин бар ушунда болуп атпайбы? Эмне менен ала алабыз? Ошону психотерапияны ошол жазганда тиги Фрейд, Зигмунд Фрейд. 36-жылдан баштап эле ал жанагыдай психоанализдеп, адамдын түшүн анализдеп, адамдын кайгы апасын анализдеп жеңилдеткен да. Мисалы компьютерде негативдик маалымат болсо, туура эмес маалымат болсо өчүрүп коет. Менин ичиндеги туура эмес маалыматты кантип өчүрөт? Же ошондо болуп атпайбы? Оказывается, терең уктатыш керек экен. Же ойку суроонун ортосунда жанагыдай ишеним деп коет. Внушение. Жанагы ишенимди менин түпкүрүнө бериш керек экен. Ошо установка. Ошентип отуруп дарылаш керек экен. Эми азыр бизге азыркы жашоо шартында ошо туура келбейт да. Мен гипноз жасадым. 83-жылдан 92-жылга чейин гипноз менен иштедим. Гипноз жакшы. 4-5 кишиге гипноз жасайсың. А бирок гипнозго канча энергия кетет, чынбы? Канча убакыт кетет? Азыр рационалдык психотерапия. Рационалдык психотерапия деген адамды ошо сугестия деп коет, ишенимди де ишеним менен дарыласаң да болот. А мына түшүндүрүп да дарыласаң болот, чынбы? Адамды оорусун түшүндүргөн главный да. Адам оору келди. Врачтан айтып атпайбы, эмнени үмүт этип атат. Врачтан бир эле нерсени үмүт этет. Сенин ооруңду түшүндүрүп беришиңди, айыгып кетүү жолдорун, ошону эмне кылып дарылаш керек? Чынбы? Жылуу сөз, жылуу мамиле. Жылуу сөз. Биринчи кезекте жылуу сөз. Жылуу мамиле. Анан сени түшүнүү. А биз адамды түшүнгүбүз келбейт да, чынбы? Кантип түшүнөбүз азыркы мезгилде, азыркы алакыбалда, азыркы шартта? Сөзүңүз каралды. Азыр көп эле баягы ооруканаларда больницага барганда, ушул кезектин айынан же башка маселенин айынан, ушу врачтар деле, медсестралар деле ушу ооруп аткан, өзү ооруп кыйналып аткан адамдарга орой мамиле жасап, тескөргөкү. Ушундай нерселер көп болуп атпайбы? Бул тескери көрүнүш. Врачтын эң негизги касиети врач чыдамды болуш керек. Врач өзү ошол жумушка барды да, бул ветеринарный врач эмес да, малды дарылабайт да, чынбы? Адамды түшүнүш керек. Анан врачтын эң негизги касиети ошого ишенип, үмүт бериш керек дарылоого. Ошентсең адам айыгат. Анан кийин үстүртө мамиле жасаганды любой эле киши түшүнөт да. Сен анализин карап атасыңбы, сен тиги компьютердик томографиясын карап атасыңбы, ошону түшүндүрүп айтасыңбы, ага убакыт кетет. Мисалы жарым саат убакыт кетет, чынбы? Бирок жарым саат убакытты бөл. Жакшы сүйлөш, ким экенин бил. Ал сен личность, ар бир адам өзүнчө жеке мүнөзгө ээ, жеке касиетке ээ адам, чынбы? Ошонун жеке касиетин бил. Ошого туура мамиле жаса, анын оорун айыктырасың. Эми ар бир врачтын адамгерчилигине, кулк мүнөзүнө байланыштуу нерсе болот да. Адамгерчилигине, кулк мүнөзүнө да байланыштуу, анын опытына да байланыштуу, тажрыйбасына, анын билимине да байланыштуу. Врач деген мугалим сыяктуу эле. Күн сайын окуш керек. Жаңы дарылар чыгып атат, жаңы маалыматтар келип атат. Ошонун баарын түшүндүрүп сен окутуучусуң да, тиги эмеге да окутуучу болосуң, оорулуу кишиге дагычы. Оорулуу кишиге да бийик турушуң керек сенчи. Мен чоңдордун больницасында бир 12 жыл иштедим. Эми чоңдор өзү интеллектуалдуу адамдар да, чынбы? Чоң болуш дегенде. Эми ошондо деле сен өзүң түшүндүрсөң түшүнөт. Сен эгерде мажүрө болсоң, өзүңдүн сөзүңдү өзүң түшүндүрүп айта албасаң, сага ким түшүнөт, чынбы? Өзүң ошол кесипкөй болгондон кийин сен
ошол касиетке ээ болушуң керек. Окушуң керек аны үчүнчү. Анан түшүндүрсөң, конечно түшүнөт. Сен эми илимий адам эмессиң да, сен тиги эмени ате бербейсиң да, илимди тиги татаалаштырыпчы. Сен жөнөкөй гана түшүндүр. Ошондо түшүнөт. Ушул нерсе психотерапия. Ошо психотерапия. Ооруканаларда, врачтарда жетиштүү деңгээлде колдонулуп атабы азыр? Эми психотерапия деген жетиштүү деңгээлде колдонулушу керек. Өзү психолог дегендер бар. Көбү түшүнбөйт. Психолог ким? Психотерапия ким? Терапевт ким? Медициналык психолог ким? Психиатр ким? Невролог ким? Түшүнбөйт. Ошону түшүндүрүш үчүн психолог дегендер бул жерде менин медсестрам айтты. Жакшы сөз айтты. Психолог деген бул мугалим, жөн элечи. Ал балдарды окутат, үйрөтөт. Жанагындай балдардын кайгысын түшүнөт. Ошого жол ачып берет. Туура багытка Ал психолог. Педагог психолог. А медициналык психолог деген медик психолог, медицинский психология деген окуйбуз да биз. Бул болсо ооруну түшүнүү. Ооруну айтып берүү, оорунун шартын түшүнүү. А невролог деген нерв дарылоочу врачтарчынбы? А психиатр деген ал психикалык оорулар дарылоочу врачтар. Ал акыл эстен адашса, же болбосо ошол психикалык мисалы өзгөрүш болсо ошону дарылайт. А орто жерде невроз турат. Психотерапевттер дарылайт невроздорду, невролог психотерапевттер дарылайт. Бул орто жердеги. Границада ор да. Тигилерге да тийиштүү, бизге да тийиштүү. А бирок экөөнүн дарысы ар кандай. Мисалы биз күчтүү дары бербегенге аракет кылабыз. Жеңилирээк дарылаганга аракет кылабыз. Бирок ошондой эле дарылайбыз. Негизичи. Биз амбулатордук дарылоо да, негизи келип кетмей дарылоосу.